Bizde ушул Аксакалдар кеңешинин ушундай бизде уюмдар бар да, мен ошол Аксакалдар кеңешинде биринчи орун басармын, төрагам. Анан кийин бизди чакырып калышты. Форумга келгиле 17-синде. Ошол жерде жакшы жыйын болот, жакшы сөздөр болот. Эми өкмөттөн да кишилер келет, өздөрүнүн пикирлерин айтышат деп үмүткөндөн биз барганбыз. Анан кийин айры барсак, баягы Аксыдагы болгон окуяларды айтып, андан кийин кийинки 7 апрель жөнүндө маселе козголду, өзүнчө фильм тартылыптыр. Анан мурунку фильминде, мисалы үчүн 7 апрель боюнча, мисалы үчүн мен өзүм окугам, ал маселе боюнча. Анан кийин мында карасам, таптакыр башка маселе. Анан кийин Мискенбаевдеги жанагы ошо жигит чыгып алып, анан сүйлөй баштады. Мен айттым, ол эмне жөнүндө сүйлөп атат бала? Өзүнүн ишин кыла бербейби? Өзүнүн коому болсо, ар бир коом өзүнүн ишин кылыш керек. Причем здесь өкмөт? Өкмөткө кандай тиешеси бар? Эл жөнүндө кандай тиешеси бар? Ар бир нерсе өзүнүн ишин аткарып жүрө бериш керек да. Анан мисалы үчүн Асылбек жөнүндө айтып атат, ал эмне үчүн тиги ошол жерде отурат, депутат болуп, эмне үчүн? Мен таң калып калдым. Биз эмнеге бардык? Эмне деген жыйын болуп атат бул? Анан кийин резолюция дейт. Резолюцияны биз мындай резолюция кабыл алышыбыз керек. Хорошо, айрымдары жакшы, түз келатып туруп эле, анын аягында жанагындай тескери бурулуп кетти. Анан биз экөөбүздөн эметип калдык. Бала, бизди эмне чакырган? Биз эмнеге келдик буяка? Түшүнбөйбүз да. Себеби форум болгондон кийин, жыйын болгондон кийин биз менен да макулдашыш керек да. Биздин ой пикирлерибиз ошол жерде жалпы чагылдырылыш керек болчу да. Же бизге сөз бербесе, же өздөрүнчө гана чыгып алып туруп эле, бир 3-4 киши чыгып алып эле, мен мондай, мен мындай оюм бар, анан мондай резолюцияга силер макулдугуңарды беришиң керек, ошондой резолюцияны кабыл алыш керек дейт. Мен айттым, эле бул эмне деген жыйын бул? 3-4 киши чогулуп алып эле, анан элдин баарын чогултуп келип туруп эле бир өзүнүн оюн айтып туруп эле, анан өзүнүн ою менен резолюция чыгарып коюш керекпи? Андай болбойт да. Бул туура эмес да. Ошондуктан мен бул форумуна жанагы чакырылган нерсесине мен макулдугун бербейм биринчиден, и туура эмес көрөм. Бул уят нерсе. Бул элди алдаган нерсе. Элди алдабаш керек. Эл деген жөн эле мал эмеспиз да. Бизди чакырып келип, мындай салаваттуу кишилерди, уяттуу кишилерди чакырып келип алып туруп, анан кийин өзүнүн резолюциясын чыгарып, өзүнчө эле чечим чыгарып, андай болбойт. Ошондуктан мен буга каршымын. Мен айткым келет, бири-бирибизди көтөрөлү, кайра тетиги шыйрактан тартпай. Уят болот. Мен ушу менен токтогум келет, и ушуларды да токтоткум келет. Кыргыздар, бири-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы, ишибизде ийгилик болсун деп, ошону кайра куттуктап, ошондой болсун, көтөрсүн, бири-бирибизди көтөргөндүн ордуна шыйрактан тартпайлы. Мен айтарым ушул.